Башталыш жети. Андан кийин жараткан Эге Нухка мындай деди. Үй ичиң менен кемеге кир. Себеби мен замандаштарыңдын ичинен сенин гана менин алдымда такыба экениңди көрдүм. Жер бетинде тукуму сакталып калсын үчүн, өзүң менен адал жаныбарлардан эркек ургаачы кылып, 7 жуптан, арам жаныбарлардын эркеги менен ургаачысынан бир-бирден, асмандагы куштардын ар бир түрүнөн эркек менен ургаачысынан 7 жуптан ал. Анткени 7 күн өткөн соң, мен жер бетине 40 күн, 40 түн бою жаан жаадырам. Өзүм жараткан ар бир тирүү жанды жер бетинен жок кылам. Нух бардыгын жараткан Эге буйргандай кылды. Жер бетин топон суу басканда Нух жашта эле. Нух уулдары, аялы жана келиндери менен топон суудан аман калуу үчүн кемеге кирди. Адал жана арам жаныбарлардын, куштардын, майда жаныбарлардын ар бири эркек ургаачы болуп, жуп-жугу менен Нухка келип кемеге кирди. Нух бардыгын Кудай буйргандай кылды. 7 күн өтүп жер бетин топон суу каптай баштады. Нух жашка келгенде 2 айдын 17-синде, дал ошол күнү терең туңгуюктагы бардык булактар атылып, асман тосмолору ачылды да, жерге 40 күн, 40 түн жаан куюп турду. Дал ошол күнү Нух, анын уулдары Шем, Хам жана Жепет, Нухтун аялы менен келиндери кемеге киришти. Алар менен бирге бардык жапайы айбандардын, малдын, майда жаныбарлардын жана канаттуулардын ар бир түрү жуп-жуу менен Нухка келип кемеге кирди. Ошентип Кудай Нухка буйрук кылгандай, бардык айбандардан бир эркек, бир ургаачы кирди. Анан жараткан Эге кеменин эшигин жапты. Жер бетин 40 күн топон суу каптады да, ашып-ташып кемени жерден көтөрдү. Жер бетинде суу абдан көбөйүп ашып ташагандан кеме суу үстүндө сүзө баштады. Жер үстүндө суу дагы көбөйүп, көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, асман алдындагы бийик тоолордун баарын басып калды. Суу тоолордон 15 чыканак жогору көтөрүлүп, аларды көмүп калды. Ошондо жер бетиндеги бардык тирүү макулуктар, куштар, мал, жапайы айбандар, жер үстүндөгү майда жаныбарлардын баары, бүт адамзат набыт болду. Кугактагы жан бүткөндүн мүлдөсү кырылды. Жер жүзүндөгүнүн баары жок болду. Адамдан тартып малга чейин, майда жаныбарлардан баштап асмандагы куштарга чейин, баары тең жер бетинен жок болду. Нух менен бирге кеме ичинде болгондор гана аман калды. Топон суу жер жүзүн күн каптап турду.